Assalamu alaikum hurmatly biznesmen işgarakeler je öndürüşçüler. Sizlerge sonu mümkünçülük kanday deysizlerbi? Antkeni Oş Bişkek negizgi trassasının boyundan uzak möhnötkö berilүүчү 24 sotuk jer ayantı buyursa ijaraga berilet. Egerde sizler pena blok, palistira blok, gaza blok, je mындай peska blok иши менен алектенип жаткан болсоңуздар, мына ушундай тармакта иштегендерге өтө ыңгайлуу негизги жолдун боюнда мындай товарларды тизип койсоң дагы эл аябай нары бери көп өткөн жайда буюрса сиздердин эле жериңиздер экен. Ижарага алып иштетсеңиздер болот. Анан дагы бир маселе, дагы бир вариант. Урматтуу молодежьдор, автосалондорду ачамын деп кыялданып жаткан болсоңуздар, ага ыңгайлуу бир кенен жай издеп жаткан болсоңуздар, анда мына ушул жерди пайдаланып калыңыздар. Навесте тургузасыз, зыңкыйтып, чегарасы такталган, бул жагы дагы тосулган, бул жагы дагы тосулган болгону сиздер наркы тарапты үйдүн берки тарабынан башталат. Буюрса сиздердин чегара менен тетиги үйдүн ортолугунда жол бар да. Бул жакты бир тососуз, бул жакты бир тососуз, зыңкыйтып иштете бересиздер. Айрыкча ушу бизнесмен ишкеракелер, молодежьдор, автосалон ачам дегендерге чалып байланышып келе бересиздер. 0755 90 56 90 0772 92 97 81 телефон номерлерине чалып келишип аласыздар. Тарифи кандай болот, канча мөөнөткө сүйлөшөсүздөр, айына канчадан төлөйсүздөр, эми аны бышыктап ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар да. Анан жакшы жери, жер кеңири, мына ушул пескаблоктун бурчунан же болбосо мына ушул контейнердин бүткөн жайынан сиздердин чегараңыздар башталат. Берки тарабы буюрса парковка, снос, андай мындай нерсеге так ирилешпейсиздер. Жакшы да. Кыйла эле жолдон, кыйла эле бир 15 метрдей нары место бар экен. Бул жакта парковка аябай экенен. Урматтуулар, пайдаланып калыңыздар. Автосалон ачам дегендер, май куюучу жай ачам дегендер, же болбосо ушу курулуш материалдарын сатамын, ушундай иштер менен алектенемин, же болбосо газоблок, пеноблок, полистироблок, пескаблок ачамын, иштетем дегендер, ушул жерди адашпай тандаңыздар достор. Дарегине акырында айтып өтөйүн. Учурда биз Оштогу Фуркатай лампасынан ылдый түшкөндө тыы бурулушун билесиздер. Андан бери өзгөн тарапка бет алганда көп жүрбөйсүздөр. Бир аз эле жүргөндө Асанчектеги дөңсөдөн чыкканда эле Россиянет заправкасы. Андан 200 метр өтсөңүздөр мечит мына жолдун боюнда. Мечиттен 70 метр өткөнүңүздөрдөн кийин жолдун оң тарабында мына ушул жер буюрса өз кардарын күтүүдө. Келиңиздер, алыңыздар, иштетиңиздер. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык, караңыздарчы. Ош Бишкек негизги трассасы, движение көп достор. Иштеткен адам, иштин көзүн билген адам утат да. Насип кылсын сиздерге. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым, ээси менен калган маалыматтарды толуктап, бышыктап сүйлөшүп аласыздар.